Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга вакыт бар, анда вакыт чемпионду. 32-нчи чыгарылыш 2026 жыл биз жолуктук долбоору. Бүгүнкү долбоорубузда кандай кызыктар болот? Ким эки жолго өтөт? Ким дагы табышат? Ким ичиндеги сезимин айтып, биз күтпөгөн жерден бурулуштарды жасап чайга чакырышат. Мунун бардыгы алдыда деп эсептейбиз. Урматтуу биздин жалпы көрүүчүлөр, бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Албетте, биздин эң улуубуз, эң сулуубуз Гүлнара айымга Кайырбек аттуу талапкер келген. Bir күн ичинде өкөнүн мамилеси кандай уланууда биз алдыда билебиз. Кол чабуулар менен Кайырбек мырзаны Гүлнара айым чакырабыз. Ой. Мейли улуулар отура берсин, белдери болуп калбасын. Ал эми кийинки биздин күтпөгөн жерден чайга чыгуу эки катышуучу Айза менен Бексултанды тосуп алабыз. Вау! Өкө чындап жарашкансып жатат. Бизге дагы абдан кызык, өкөнүн күлкүсү басканы, бири-бирине караган көздөрү негедир бири-бирине жагымдуу бир сезим тартуулап жаткан сыяктуу, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми сиз эгерде бизди көрүп атсаңыз, Ошто, Жалал Абадта, Бишкекте, Манаш шаарында көрүп атасызбы, Чүйдө, Баткенде көрүп атсаңыз да, Нарында көрүп атсаңыз да, биз Жети Дубанына, Кыргызстан Жети Дубанына ысык салам айтабыз. Сырт жакта иштеп эмгектенип жүргөн мекендештерибизге да салам. Экранга жакын келип беребиз. Баштайбыз. Алыскы Кениянын талаларында өскөн чемпион чайы биздин демөөрчүбүз. Албетте чемпион чайына ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ар бир көрүүчү биз жолуктук долбоорун ким көрүп атса, колунда чемпион чайы болсун жана үйүндөгү ар бир адам чемпион болсун жашоодо. Гүлнара айым, биз сизди күтөбүз, Күтөбүзбү? Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс да. Чайга вакыт бар, анда вакыт чемпионду. Кандайсыздар? Байкес, күлөсүзбү негизи жашооңузда? Күлөткенсиз болсо, онун күлкүңүз бар экен. Бир күндүк убакыт кандай өттү, Кайырбек мырза? Эң сонун. Гүлнара айымды кайсы тараптан биле алдыңыз? Мен өзүм ачык айрым мындай эми сүрөттөп бериш мен үчүн өтө кыйын болуп атат. Бирок толкундандыңызбы? Толкунданып, бир чети Гүлнара айымдын биринчи жактырган нерсеси, жактырганым биринчи көзүн жактырдым да, ачык айткандачы, көзү необычный. Көзү, анан душасы необычный. Дагы? Дагы кыскасы көп нерсесин жактырдым да, айтыш кыйын. Гүлнара айым, сизчи? Мырзанын несин жактырдыңыз? Костюм, саатын? Мырзанын аябай спокойный экен. Чай ичкенге жетишпей калдык, бирок мен кече шашып, эфирден кийин шашып кеттим. Анан бир аз сүйлөшүп алдык. Спокойный экен, үй бүлөсү жөнүндө сурадым, ата энеси жөнүндө сураштым. Анан просто азыр ачыла албайт окшойт да, мен ошону көрүп атам. А так мага берген суроолорду аябай мындай глубокий мындай суроолор берет экен да. Кандай десем, поверхностный адам эмес, көрүнүп турат да, сразу сезип алдым, серьезный экенин.
байке телохранитель болуш бирок керек экен да булар. бирок сложности перевода болуп атат да. Жакшы болот. Мындай анда сиз демек мырзанын алдында өзүңүздү кичине алсызыраак сезип атыптырсыз да, э? Мырзанын алдында өзүңүздү алсыз сезип атыптырсыз да, кичине. Же сиз күчтүүрөөк сезип атасызбы өзүңүздү? Жок, мен андай деп ойлогон эмесмин. Жок, сильный сезип атасызбы, мындай же өзүңүздү не сильная сезип атасызбы? Мисалы кээ бир айымдар бар го. Мен өзүмдү азыр аябай энергичный, активный сезип атам. Жок. Кээ бир айымдар бар. Нет, мен түшүндүм, сурооңузду түшүндүм. Мындай, мен өзүм в жизни аябай сильныйм, мында жалгыз болгон үчүн, когда жанымда эркек мырза болгондочу, өзүмдү все равно кичине спокойныйраак и кичине слабее чувствую. Ошондой сиз чувство болдубу сизде? Ооба, естественно. Жакшы анда. Демек мырза бир жолу күлүп коесузбу. Бизде күлгөнгө болбойт дейсизби? Жашоодо серьезный истебиз. Жашоодо кандай серьезный? Положено. Мисалы мындай да. Эми серьезный боло турган жер бар, болбой турган жер бар да. Бардык жерден серьезный боло берсең, жашооңда кыйын болуп кетет да, караңгы болуп кетет жашоонун баарычы. Ошого карап кетесизби же? Эми айтсам, ар жерде ар кандай. Күл жерден күлүп коебуз. Жумушта серьезный, үйгө барганда деле. Серьезный үйдө. Жок, жумушта серьезный, үйдө башкача. Мындай. Ачыл жерден ачылып. Тамашага түшүнөсүзбү? Тамашага жакынсызбы? Негизи Гүлнар айым биз тамашага. Тамашаны түшүнөм. Жакшы эле кабыл алам. Түшүнөсүз, бирок өзүңүз тамашалабайсыз. Өзүм көп тамашалабайм. Көп тамашалабайсыз. Келиңиз Гүлө. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга жалпы салам. Саламатсыздарбы. Гүлнар айымга талапкер келгенден бери баарыбыз тең аябай кубанып жатабыз. Чынында катуу күтүп аткан, аябай кубанычтамын. Анан мырзага суроом бар эле. Сиз эмне жумуш кыласыз? Ошону билгибиз келип жатат. Жана сизге деген негизи Гүлнар айым аябай ишкер айым да. Көп иштейт, каражаты деле жакшы табат эми. Өзүн камсыздап. Анан эгерде айым бир аз көбүрөөк тапса, сизге эч кандай эме тоскоолдук жаратпайбы же болбосо сен иштебе, мен өзүм багам деген позицияны кармайсызбы? Ошого жооп бере кетсеңиз. Абдан жакшы суроо болду. Рахмат сурооңузга. Айтып өтсөм, жана сетпүнүзбү? Тиги аз тапкан, көп тапкан боюнчачы. Азыркы жашоодо эркектин тапканы берекелүү болот да. Аял киши канча, например, көп тапса дагы кичине бажы бир азыраак болуп калат да дегенде, эркектики аз болсо дагы үйгө берекелүү болот да. Ошол жагынан эметем. Гүлнар айым эми көп тапса эми кандай ортодо келишип, ынтымакташып анан деген бирге чечебиз. Өзүңүз эмне иш менен? Өзүм иштеген жерим отелде охранада иштейбиз. Эң сонун рахмат. Көрүп турмун байке мен сизди. Көрүшүп калчу элек. Конференциялар өтөт, ар кандай мероприятие. Мен сизди көрүп турмун да байке. Аяктан эң эле жакшынакай сиз көрүнчүсүз да. Мен өзүм турганда костюм кийип охранадачы. Көп жыл болду иштегениме, 4 жыл болду. Демек байкенин кесиби абдан сонун экен, э? Талапкер мырзадан дагы бир нерсени билип алайлы. Мүнөзүңүздү сүрөттөп бериңизчи. Кандай катуусузбу, жумшаксызбы? Рахмат сурооңузга. Эми адамды өзүнүн мүнөздө сүрөттөп бериш, мүнөздөш кыйын го. Мен өзүмдү спокойный деп ойлойм. Кандай сүрөттөп берсең кээ бирлер мактап берет, мен өзүмдү мактабайм. Кандай болсом ошондой. Ошо суроом ошол. Жумуштан келгениңизде, мисалы, чарчап келдиңиз да үйгөчү. Келсеңиз тамак даяр эмес экен, идиш жуулбаптыр. Ошондо эмне кыласыз? Бул үй бүлөлүк суроо болуп кетти. Үй бүлөлүк суроого жооп берейин. Жооп бере кетсем, мисалы, келинчек үйдө болсо, эми жетишпей калышы мүмкүн, бала чакага карайт дегендей, ар кандай болушу мүмкүн. Ошол учурда аялыңа жардам берип келчегиңе. Эми бошобойт. Тамак жаза албаса, өзүң даярдап жаза калсаң болот. Кыздарга аябай жакты окшойт, э? Бул аялыңа деген жардам бериш, бул уят эмес.
үй оокатына жардам берип койсоң болот, бала чакасына жардам берип койсоң болот. Например, балаңды садиктен алып келесиң, окуудан алып келесиң дегендей үй бүлөлүк тиричиликке жардам берип койсоң, кем калбайсың, колго жууп калбайт. Гүлнар айымга төп келген мырза келди го деп ойлойм мен. Ар бир айымдын жанында ушундай телохранитель жүрсө жаманбы, Келиңиз Гүлкайыр. Саламатсызбы Канат мырза, саламатсызбы Кайырбек мырза, Гүлнар айым. Мен катышуучу мырзага суроом бар эле. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деп коет эмеспи? Ошондой сиз бош убагыңызда эмне кыласыз? Хоббилериңиз кандай? Мен бош убактымда үйдө физический жумуш кылбасам дагы үйдөн тренировка кылам, үйдөн өзүмчө. 70 өнөр аздык кылат дегенге суроого жооп бере кетсем, өзүм не только мындай жеке эле охранада жумуш эмес, мен мурда ашпозчулук жумушта иштегем. Кандай болот, которуп бериңизчи? Повар. Помощник повар болуп иштегем, повардын жардамчысы болуп иштегем. Ортодо, охранадан тышкарыда. Ошол. Бул жакта Гүлнар айымда завтрактар жакшы кылат го, бир күнү блинчик, бир күнү оладушки. Сиз болсо ошо ужин кылып Гүлнар айымдын жүрөгүн багынтып аласыз деген ойдомун. Саламатсыздарбы? Талапкер мырзага суроо берейин дегем. Гүлнар эженин кыздары бар, ошол кыздардын келечекте баары жакшы болуп кетсе, кабыл алганга даярсызбы? Албетте даярмын. Саламатсыздарбы? Мен да суроо берип кетейин. Негизи сиз баарын эле макул болуп атасыз да, мен тигине калам депчи. Бирок мисалы эркек киши, мен кошуналарым деле бар, 40ка чыгып үйлөнбөй, бирок өзү сыртка чыгып эркек үйгө кирип аял болуп калгандар бар да. Сиз айтып атасыз да, мисалы үйгө киргенде балким сизге тамагы жакпай калат. Анан кээ бир эркектер тамак ашка аралашып мындай кылбадың, тигиндей кылбадың деген нерсе кийим болбойбу? Экинчиси, эмне себептен 40ка чейин үйлөнгөн эмессиз? Анан буга чейинки сүйлөшкөн адамыңыз эмне өзгөчө беле же ортодо кандайдыр бир нерселер болду беле? Биринчи сурооңузга рахмат. Ошо сурооңузга жооп берип кетейин. Эми мен азыркы айткан сөздөрүм баары мен чын жүрөгүмөн чыккан сөз. Айтканда эми ар бир адам ар башка келгенде тамак даяр болбой калат. Урушталыш неден чыкты дегенде эми айтпай эле коеюн, көп нерсени чыгып кетиши мүмкүн да. Анан мен көп нерсеге макул болгон себебим, мен ошо Гүлнар айымдын кызына ата болуп, мээримди берип, кадимкидей элечи, ата катары жөлөк даяк болуп, үй бүлөлүк эмеге камсыздаганга аракет кылам колдон келсе. Ошол. Семейный болсо, мурдакым болсо, мен кандай десем, 40ка чейин үйлөнбөгөндүктөн, үйлөнбөгөн деп сурап атпайсызбы? Ал суроого жооп берет элем. Эми достойный мага көңүлүмө жаккан адам чыккан эмес да, ошол убакка чейинчи. Эми Кыргызстан айтат, кыз көп, бала көп, ар кандай да. Ошол себептен меники өз көңүлүмө жаккан болгон эмес да. Анан баракчадан көрүп калып, Гүлнар айымды бир көрүп эле жактырдым. Ушул эле сурооңузга кошумча болуп кетсин. Достойный деп атпайсызбы? Достойный аял кандай болуш керек негизи анда? Достойный аял деген кандай болуш керек? Аял кечинде келгенде жолдошун эми күлүп жана тозбаш керек. Кечинде күйөөсү чарчап келет, же настроение чукулуп калат жумуштан ар кандай. Анан кандай түшүндүрсөм сизге дагы. Колдон Аялдык келишинче сапаттары мыкты болуш керек да. Эми ошондой. Сиздер айтып кеттиңиз. Эми биз көрүп атабыз. Талапкер мырза менен катышуучу айым таанышыбыз жакшы уланып жаттыр. Биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Көз тийбесин. Чындыгында Гүлнар айым, мен ойлойм, бул мырзаны колдон чыгарбашыңыз керек. Мырза, сиз дагы биздин катышуучу эң сулуу айымыбызды колдон чыгарбашыңыз керек. Аракетти кылабыз. Экөөңүздөр эми
элдин астына чыгып атасыз миллиондогон ар кандай комментарийлер жазылат. Ошон үчүн сиздин кандай максатыңыз бар, ошол максат менен аягына чейин чыгыңыз, Келиңиздер, ордуктан орун алып коебуз. Ошондой эле биздин арабызга акыркы чыгарылышта катышуучу болуп келип калган Зыйнат айымдын талаптарын угуп коелу. Талаптарын укпай калыптырбыз. Келиңиз, өзүңүздүн талабыңызды айта кетсеңиз болот. Мага мондай балдар жагат. Жашым монча да турмуш курган же курбаган. Менин талабыма туура келчү адамды айта кетейин. 23 жаштан 30 жашка чейин үйлөнбөгөн, балдары жок, ыймандуу. Ошондой. Менин атым Зыйнат, 23 жаштамын. Биз жолуктук долбоорунун күтүлбөгөн жерден катышуучусу болуп калдым. Эгер биз жолуктукта мага келе турган мырзалар болсо, ошол мырзаларга болгон талаптарым 23 жаштан 30 жашка чейинки үйлөнбөгөн, чечкиндүү, аракетчил, жашоодо максаттары бар адамдарды күтөм. Талаптар бүттү, Суроо берсек болобу? Суроо берип коюңуз. Ал келечекте жолдошуңуз кайсыл жакта жашайт? Айылда жашаса деле айылга барып жашаганга макулсузбу? Ата-энеси менен жашаганга, кайнына. Эгер мен көңүлүмө жага турган болсо, мен аны жактырсам, ооба, болот. Анда биз кийинкилерге бере турган болсок, Эсен мырза менен Сымбат айымга бир күн убакыт берилген. Же дагы убакыт керек болгандай. Так, мен жооп берип кетейин, Канат мырза. Саламатсыздарбы? Негизи экөөбүз бири-бирибиздин тандообузду сыйлап эле бүтөт окшойбуз да. Анткени билбейм, мен негизги нерсе тагдырга ишенем да. Тагдырга ким жазылса, ал 1000 балекет Америкада болсо деле бир күнү себеп болуп жолугабыз. Если действительно Сымбат тагдырга жазылган болсо, ал бир күнү себеп болуп жолугабыз да. Жазылбаса баары бир болбойт да. Ошон үчүн мен билбейм Сымбат кандай дейт, бирок мен ошентип айта алам да. Кошулам. Кошулчу жерден кошулат экенсиз дагы. Ушул убакка чейин бир да мырзага кошулбай, эки жолго чыгып атканда гана кошулам деген сөздү уктум. Болбосо Сымбат айым өзүнүкүн берчү эмес, может чындап тагдыр болуп калаттыр? Бирок азырынча мамиле куруубуз токтойт. Токтоду, Кол чаап коелу. Ал эми кийинкиге биз Төлөгөн мырза менен Гүлкайыр айымга дагы бир күн убакыт бергенбиз, так чоң биле деп. Келиңиздер бул жака. Бул жака. Саламатсыңарбы? Болду, ушул эле болчу негизи. Эмнеси болсо дагы негизи сүйгөндү эле эмес, сүйдүргөндү да билиш керек экен. Мен сүйдүргөндү билбейт окшойм. Көңүлүн таба алган жокмун. Ишеничине кирип, кызыктыра алган жокмун. Анан албетте канчалык кошулгум келбесе дагы, мен оюн албетте сыйлайм. Төлөгөн мырза, бир нерсени туура эмес айттыңыз. Бул жерде менин оюм боюнча сизде айып жок. Сиз болгон аракетти кылдыңыз. Эркекче сизден мындай үлгү ала турган эле мырза экенсиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, барыңыздарга. Ассаламу алейкум, Канат мырза. Сизден бир суранычым бар. Төлөгөн мырза аябай келишимдүү жигит, катышуучу кылып алып калгалы деп сиздерден аябай суранат элем. Гүлкайыр айымга суроо бергим келип атат. Бул мырза аябай сонун мырза экен да, чынында элечи. Ухаживанияда аябай сонун болду да. Анан сизге бир эле суроом бар. Кийин өкүнүп калбайсызбы? Ушундай сонун жигитти колдон чыгарып ийдим деп. Ошондой болуп калат да айымдарда. Аны бир Кудай билет. Мен азыр заранее мондай болот деп айта албайм.
Мен Гүлкайыр менен кече сүйлөшкөм, жакшылап ойлон деп айткам. Анан печально, конечно, что так получилось. Бирок аябай экөөнтен аябай сыйлайм. Төлөгөн, сиз чоң аракетиңизди кылдыңыз. Гүлкайыр бир эч кимиңизде да мындай күнөө жок, бирок ким билет, может быть, в дальнейшем жакшы болуп калат. Потом может сүйлөшүп каласыз. Мен Гүлкайырга айттым, жакшылап ойлонуп, жакшылап мындай надо все равно отношенияда ушундай момент, бир кризисный момент келиши мүмкүн да. Тем более мурун мамиле кыла элек Гүлкайыр. Ошону өтүп кетсе, может, в дальнейшем жакшы болуп калат да. Гүлкайыр, поэтому Төлөгөн, вы тоже не переживайте. Биз баарыбыз сизди жакшы көрөбүз, мындай участниктерди сыйлайбыз аябай. Биринчи күндөн баштап аябай мыкты көрсөттүңүз өзүңүздү. Сизге бакыт каалайбыз. Гүлкайыр, сизге да. Бирок кандай чечим чыгарсаңыз да, мы все равно поддерживаем, мы с вами. Гүлнара айым, эске кошулбайм да, оюңуз качы кризисный момент деп. Себеби Гүлкайыр айымыбыз аргументированно айта албай жатат өзүнүн оюн бизге жеткире албай атат. Эмне себеп болуп атат? Менин оюмча Гүлкайыр мамилеге даяр эмес дейт, такыр эле. Мисалы, билбейм, негизи бир эле мен эмес, азыр ушул жерде баардыгынын жан дүйнөсү кандайдыр бир башкача болуп атат да. Биз аябай күткөнбүз, экөөңүздарда Кудай буюрса жастабы, той болот, мындай чынын айтканда күткөнбүз. Азыр экөөңүздөр ажырашып атканда бизге деле эми сиздер да түшүнүп атабыз, оор болуп атат. Төлөгөн мырза, эч качан чөкпөңүз, себеби бул эки адамдын тандоосу. Кете турган адамды кармаба дейт, себеби келе турган адамга жолтоо болот дейт. Андыктан сиздин өзүңүздүн адамыңыз келет деп ойлойм. Сизге поддержка. Рахмат. Ошо жакшы эле пландар бар болчу. Ооба. Мен эми сен күтүп атсаң, мен андан да күтүп аткам дегенде. Эгер бар эмет болсо, анда эметип коюнчу, сүйлөп коюнчу. Ушакка келгенден бери албетте көп негизи буга чейин деле айтып өтпөдүм беле, мындай публиканы жаман көрөм депчи. Анан бияка келгенден бери баары кандайдыр бир мындай дүйнөнүн бир дагы да бир башка жери ачылгандай болду мага. Анан ушакка кирип келгенден бери чындыгында колдоону көрдүм да бияктанчы. Баарыңыздарга рахмат. Өзгөчө Гүлнара эже, сизге чоң рахмат. Бияка келерден биринчи ошо ата-энем, эки дос балам, жакын дос балам, эки аяшым, ошолор аябай тиги колдоо көрсөттү эле. Анан өзгөчө ошо аяшым экөө тең сүйүнгөн. Анан бирөөсү аябай жардам берди мага. Бул эми өзгөчө бир гүл же бир нерсе издегенде аябай тиги Инстаграмдан карайт, жактан карап улам жиберет мага WhatsAppка. Ушундай могуну көрсөңүз кандай болот? Кытайдан заказ берейинби, могуну көрүңүзчү деп. Анан кийин туугандардан дагы баарынан колдоо эле көрүп келатам да. Анан мояка биринчи күнү келгенден бери эле колдоо көрүп келатам. Баарыңыздарга чын жүрөктөн ыраазымын. Колдооңуздарга рахмат. Мен дагы ушинтип силердин араңарда отурганыма мүмкүнчүлүк болгонуна кубанычтамын. Да, бир суроо берип кетейин. Мисалы, Гүлкайыр айым, баягы эки адам уже 2 айдан бери сүйлөшүп атасыздар. Сүйүүдөн дагы эң башкысы көнүп калуу аябай жаман дейт. Азыр эртең экөөңүздөр ажыраштыңыздар да. Бирок кайра баягы болот да ортодо, ошол адамды каалагың келет, сүйлөшкүң келет. Ошол чувство кайра пайда болуп кала турган болсо, сиз гордойсуңузду четке кагып, Төлөгөн мырзага жазасызбы? Сиз эгерде сизге байланышка чыкса, сиз кайра кабыл алат белеңиз? Мамиле кылалы деп точно жазбайт да, чалбайт да, ошону так билем мен. Вдруг жазып кала турган болсо, сиз жазат белеңиз ошол нерсени? Потому что көндүңүздөр да, 1-2 ай жүрдүңүздөр уже. Же гордость кармап жүрө бересиздерби? Жок, менде андай болбойт. Если ушу чын эле жакшы көрүп калып, ушундай кыйналып эметсем, ошо болгон сезимимди мынтип айтып, жазып чалам да. Дагы деле ошол ойдосузбу? Ооба.
Албетте бизде катышуучу активный болобу, же сулуу болобу, же жакшынакай болобу, же миллиондогон өзүнүн күйөрмандары барбы? Эгерде бирок ал катышуучу өзүнүн мамилесинин үстүнөн иштей албаса, ал катышуучуга эфир кандайдыр бир эфирден кеткиси келип жатса, биз эч качан кармабайбыз да. Анткени бул бош ордуктарды элейм деген кастингде катышуучулар абдан көп катышуучу болом дегендерчи. Гүлкайыр айымга да биз ушунча убакыт бердик. Келиңиз, бактыңызды табыңыз деді. Бирок бактылуу экенсиз. Өтө татыктуу мырзалар келди сизге. Эң акыркысы Төлөгөн мырза өтө эле татыктуу болду деп ойлойм. Анан биз сиз менен тилекке каршы коштошобуз эфирден. Биз редакция менен байланыштык. Ал эми Төлөгөн мырза катышуучу болуп калсын деп Нурлан мырза суранып кетти. Биз буну азыр талкууга койгубуз келип атат. Балким көрөрмандар, көрүүчүлөр өздөрүнүн ой пикирин жазсын. Ошол жакта биз жазылган каттар, SMS каттар, комментарийлер чогултуп, редакция менен байланышып, балким Төлөгөн мырзанын өзүнүн каалоосу болсо, кийинки келе жаткан жумада эфирге катышуучу кылып чакыраттырбыз. Мен да ошо Төлөгөн мырзага айтып кетким келип атат. Эфирге калып, ошо өзүңүзгө жакшы кыздар келет деп аябай ишенем да. Мага да аябай жагышат ушундай кыздарчы. Сиз жок болсоңуз эле биз бармакпыз депчи. Ошо жакшы кыз келип, бактыңызды таап кетесиз деген ойдомун. Чоң рахмат. Бизде бүгүн эфирде коштошо турган бир гана Гүлкайыр айым гана эмес. Бизде Медина дагы бар. Акыркы чыгарылышта коштошкон эмеспиз. Анткени бүгүн официалдуу түрдө коштошолу деп. Сиз да талапкер болуп, өзүңүздүн бактыңыз үчүн күрөшкөнгө аракет кылдыңыз. Бирок биз февралда жаңы катышуучуларды кастинг жарыялайбыз. Балким ошондо биздин редакция менен байланышып, бактыңыз тапканга сиз дагы аракет кыласыз деп ишенем. Ал эми биз эфирден Гүлкайыр айым менен коштошобуз. Гүлкайыр айым, эми биз аракетибизди кылдык. Демек, баягы Кыргызда жакшы тамашалап айтып калды го. Эгерде биз жакпайбызбы, анда Америкага кеткиле деп тамашалап атабыз мындай эмес. Эгерде биз жолуктук долбоорунан таппасаңыз, демек сырттан табасыз деген ишеничтебиз. Ал эми Төлөгөн мырза боюнча дагы бизде келем деген талапкерлер чындыгында көп. Редакция бул тууралуу бизге кабарлаган бир нече жолу. Кийинки чыгарылышка чейин анда сизди бир гана кыргыз эли колдосо, албетте катышуучу кылып чакырабыз. Азыр кол чабуулар менен биринчи Төлөгөн мырза менен Гүлкайырды узатып коелу анда. Бул реалити долбоор. Бул биз жолуктук долбоору. Ал эми Медина, келиңиз. Сизге да чоң рахмат. Туура эле 2 жолго түшүптүрсүз. Көрдүңүз да, 1-2 күн күтпөй эле өзүнүкүн таап алды. Ошон үчүн биз да сизге ийгилик каалайбыз. Анда кол чабуулар менен Мединаны да узатып коелу, келиңиздер. Биздин арабыздан Нурсултан мырза кетсе, жана Гүлкайыр айым кетти. Ошондуктан катышуучу болуп келем дегендерге эшигибиз ачык, орындуктар бош десек болот. Акыркы убакта мен байкоттон экөөңүздөр көп отуруп атасыздар. Эмнеге өзүңүз сөзүңүздү артка алып качып атасыз? Бекмамат мырза. Негизи кыз айтыш керек эле бул сөздү, бирок сиз актанып кирдиңиз да. Жок, негизинен жана мен бергенде кыз актаныш керек эле, сиз актанып атасыз. Эмнеге жакын отуруп калып атасыз? Негизи мен бул мырзанын жанына өзүм келип отурган жокмун, мен отурсам. Өзү келип отур. Ооба. Бул мырзага мындай жактыруу сезим барбы бир? Жок. Жок, Сиздечи? Ай. Албетте мунун баары тамаша, балким экөө көрөк отурган мен ойлоп кетип атпайм, жылдызы келип сүйлөшүп жаткандыр депчи. Бизде бүгүн урматтуу биздин катышуучулар, көрүүчүлөр, талапкер бар. Анда сиздердин кол чабыңыздар. Мен бул жака Жасмин аттуу бийкешти чакырып алалы.
келипсиз, келиңиз. Hoş geldin. Жасмин кимге келди? Алдыда. Куш келипсиз? Hoş geldin. Канча жаштасыз? 22. 22 жаштасыз, окуйсуз же иштейсиз? Окумду бүткөм. Пока не работаю. Ал мырзанын өзгөчө эмнеси жакты сизге? Мырзанын мага ачыгын айтайын, келбети жакты. Жүрүм туруму и сүйлөгөнү жакты. Бул Нурлан мырза эмеспи? Нурлан деп ойлойсуздар. Сиздер ким деп ойлойсуздар? Айтсаңыздар. Айтсаңыздар. Особенно у него там энергиясы, өлө энергиясы жакты. Саламатсызбы, кош келиңиз. Биз баарыбыз эле ойлоп атабыз Даниэлге келдиңиз деп. И уверен айтып атабыз Даниэль деп. Даниэль айтып атат, мага келди. Тамаша. Мен ойлоп атам, ошо Даниэль мырзага талабында 23 жашка чейин деп. Же болбосо Нурлан мырзага дагы келиши мүмкүн. Айымдан сурап коеюнчу. Боюңуз канча? 1.70. Даниэль мырза, боюңуз канча? Даниэль мырзага келдиңиз. Туура. Өзүм эле айтып берейин дедиңизби? Да. Жасмин. Таанышабыз эми? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат тандагыңызга. Ай, кылыкталат го биздин бала. Назданат го. Өзүңүз жөнүндө айтып бере аласызбы? Кененирээк каякта окуйсуз, каякта иштейсиз, так далее. Сүрдүп атат биздин бала. Мен Таластан болом. 22 жаштамын. Обычный колледжди бүткөм, частный, фармацевт тарабынан. Пока что дипломду алдым, пока что окуган жокмун. То есть иштеген жокмун. Вот. Менин талаптарымды билесиз да. Мен деген кийин үйлөнсөм, аялымды эч кандай иштетпейм. Ата-эне менен жашайм. Ошол талаптарды билесиз да. Да, билемин. Буга кандай карайсыз? Кайсыл суроосуна? Ушул иштетпейм дегенине. Мындай көбүнчө кыздардын айтуусу боюнча мындай мен абьюзер деп айтат да эми мындай. Типа ушундай үйгө отурса ушундай экен да кыздардын понятиясычы, билбейм сиздики кандай. Ушуну кандай көрөсүз? Туура элеби же туура эмеспи? Ну, смотря, если сен жакшы карасаң, толук бүт бардыгын берсең, только үйдө отурам деп айтпайм. Только окуйм, курска барам. Но өзүмө да убакыт берем. Иштесем дагы мындай өсөм дейсиз, развитие кылып. Буга кандай карайсыз? Мен мурунку чыгарылыштарда айтып кеткендей, мен бүт поголовно эле үйдө олтургуза берем деген жерим жок. Мүмкүнчүлүк болсо бизнес ачып берем үйдөн, типа өзүнө жеке бизнес, же болбосо ушундай өзүм апам мугалим, типа ошо диний тармакта ошондон деле барып сабак алсаңыз болот. Келиңиз, Эсен мырза. Атыңыз ким дедиңиз? Жасмин. Жасмин, жакшы атыңыз бар экен. Бул Даниэль мырза энергиясы ашып ташып, аябай жакшы бала да, күчтүүчү. Кармап алсаңыз өзү карыке, илимдүү. Колдон чыгарбаш керек, ошону айтып коеюн дедим. Мындай суроо бар. Сиз кандай хоббилериңиз бар? Бош убактыңызда эмне кыласыңар? Хобби деп мен только спорт залга кызыгам. Азыркы учурда йогага барам. Бош убактымда пайдалуу жактарга кетиргени аракет кылабыз. Саламатсызбы, Жасмин айым, кош келипсиз. Бизде негизи Даниэль мырза
өтө мындай сырттан кандай көрүнүп билбейм, бирок биз баарыбыз жакшы тааныш болуп, мындай жөнөкөй мырза да. Анан баары менен тил табышат, бирок бул деген мамилеге келгенде биздин көз карашыбыз боюнча мындай бир аз мындай катуураак кармайт да, жубайынчы, мындай бүт мындай ошо дин жагынан дагы, өзүнүн жүрүм турумундагы бүт нерсени өзү контролдоп, мындай катуураак кармайт да. Анан сиздин бизге кызык болуп атат, сиздин мүнөзүңүз негизи кандай? Сиз мындай ийкемдүүрөөксүзбү, же болбосо мындай жок, менде өзүмдүн мнениям бар, жок, меникиндей болот деген кандай позиция сиздики? Ошондо бизге өзүңүздүн мүнөзүңүз жөнүндө тереңирээк айтып кетсеңиз. Мен адамга жараша сүйлөйм. Например, негизи мен өлө ачык адаммын. Если ал адамдын даже настроениясы жок болсо дагы, мындай серьезный болсо дагы, ал адамдын көңүлүн ачканга аракет кылам. Кыскача айтканда, ачык адаммын. Даниэль катуу кармайт дейсиз. Кандай өзү сиз, Даниэль мырза? Өзү мындай кантип катуу кармайсыз? Катуу кармайм дегендердин баарын келечеги болбой калат. Реально эле мен отношенияда типа мен жанагы талаш, постоянно бизде талаш болот го. Эркектин сөзү өйдөрөөк туруш керек, эркек мындай дегенде ошонун амбассадор менмин да. Мындайча айткандачы. Эркек бир сүйлөдү, болду, аял да эметип калыш керек дегенчи. Негизи катуу кармайм, анан эркек сүйлөгөндө эркектин сөзү бул закон болуш керек дегенге мындай катуулук менен жетпейт да эркек. Эркек жумшактык менен, урмат сый менен жетиш керек да. Аялды түзөйм деген эркек ал сындырып алат. Анткени аял эркектин сол кабыргасынан жаралган. Биздин сол кабыргабыз кыйшык. Ошон үчүн аял кишини эч качан миң кыйын бол, миң илимдүү бол, билимдүү бол, миллионер бол, эгерде катуу сөз менен катуу түздөйм деген эркек бул жаңылышат. Акыры барып эркек өзү ылдый башын ийип берет да. Ошон үчүн эркектин акылдуулугу бул ошол. Мисалы, сиз өзүңүзгө мындай туруктуу болсоңуз, айткан сөзүңүзгө турсаңыз, эшикке чыкканда көздү сактасаңыз, башка жерден сөздү сактасаңыз, айымдын жанында айымды ар дайым сыйлап турсаңыз, ошол айымды сизге өзү эле баш ийдирип коет да. Эми сиз азыр балким жаш болуп айтып атасыз да, мен катуу кармайм, мен мындаймын, мен амбассадорумун десеңиз, ар бир айым качат. Ошон үчүн эркек, эң акылдуу эркек урмат сый менен аял кишини баш ийдирет. Эми кандай болуп калды бул жаастык? Жок, туура айтасыз. Менин деле оюм ушундай, просто мен силерге туура эмес түшүндүрүп алдым окшойт, или туура эмес түшүнүп алдыңыздар да? Биз бардык эле кыздар туура эмес түшүндү окшойт. Туура түшүнгөн кыздар барбы ушуну? Бексултан деле туура эмес түшүндү да. Кудай сактасын. Полноценный эле үй бүлөдө чоңоюп жакшы эле тарбия алган балдарданмын. Просто үйдө эркек чечиш керек, эркектин уважениясы болуш керек деген нерселер бар да. Анычы, аны ал сиздин жүрүм турумуңуздан. Эгерде сиз айткан сөзүңүзгө турбасаңыз, көп келинчегиңиздин көзүнчө мындай бизде көп кишилер айтып коет го, аялың эркек десе эркексиң, аялың эмес эмедесиң депчи. Эгерде сиз аялыңыздын алдында башыңыз бийик болсочу, аялыңыз сизди өзү эле сыйлап алат. Ошон үчүн бул жоопкерчилик ар бир эркектин өзүндө болуш керек. Эгерде чында балким мына Жасминди алып калсаңыз, кийин буюрса баш кошуп калсаңыз, бирок сизди көрүп ушундай суктанып, мындай өзүнүн чыныгы эркектердин жанында жүргөндөй сезсе бул айым, сизди өзү эле падыша кылып коет да. Ошон үчүн бул нерсени айтпай, биз ар бир эркек өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек. Ошондо ар бир айым бизге ханыш болуп берет да. Даниэль мырза деле өзү албетте тарбиялуу үй бүлөдө өскөн. Болгону гана Даниэль мырза жаш да, Жасмин. Жана ушундай ушинтип айта берет. Бирок сиз бат эле тарбиялуусуз эле. Тамаша. Бирок мен оюма кошулат сиз деле, туурабы? Аны сиз деле билесиз буну. Болгону гана жеткирүүнү туура кылып коюңуз, айымдар чочуп калышпасын сизден. Маек. Мен Даниэль мырзага суроо берсем болобу? Болот. Даниэль мырза, сиз өзүңүздү жашоодо кайсы тараптан көрүп аласыз?
То есть жашоо мындай түшүнгөн жокмун сурооңузду кайра мындай досконально айтып коесузбу? келечекте өзүңүздү кайсыл жактан көрүп аласыз? Кайсыл тармактан? Кайсыл кесиптен? Келечекте Кудай буйрса ушундай Кыргызстанды тааныткан актерлордун, спортсмендердин ушундай чоң бир өзүмдөн чоң адамдарды көрө алдым да. Буйрса ошол нерсеге аракет кылып жүрөм. Көп адамдар деле билсе керек мени. Аракет кылып жүргөнүмдү. Ошол меникимде ачканда шоу бизнес да. Ырчы эмесмин, бийчи эмесмин, бирок актерский, спорт тармагында ушул эки тармактан өзүмдү көрө алам. Сизчи? Сиз бунун келечегин айтып койдуңузбу? Үйдө бала менен көрө алат экенсиз. Өзүңүздүн оюңуз боюнча сиз кандай, мисалы, же бизнес вумен болгуңуз келеби, же мисс Кыргызстан, же как мындай модель болуңуз келеби? Мен антип айта албайм. Эң биринчи очурет өзүмдүн адамымды табуу, аны менен жакшы тил табышып, жакшы жашап кетүү, бул эң биринчи. Андан дальше күйөөм жолдошум менен чечишип алдыга кетебиз. Ооба, алдыга кетебиз. Жасмин айымга бир суроо бар эле. Бул Даниэль айтып атпайбы, шоудо болуп кетет да, негизи бул баланын аракети бар. Негизи Инстаграмдан деле көрөбүз. Азыр жакшы кинолорго түшүп атат экен, анан бунун поклонницалары көбөйүп кетет да. Ошол кезде кандай көз караш менен карайсыңар? Мындайча айтканда канчалык деңгээлде кызганасыңар? Если мен сүйгөн адамыма ишенсем, кызгана албайм. Мындай кызганам, бирок чети менен кызганам. Ошондой мааниде айттыңарбы? Ооба, негизи ошондой мааниде айттык. Кандай кезде ишеништен чыгат ошондо? Кандай моментте? Мен кызганбайм. Кызганбайсыңар. Потому что я уверена в себе. Демек, сиз да Даниэль мырзага жактыңыз. Биз экөөңүздөрдү чайга узатабыз. Булчуңдар жакшы. Канаттар жакшы деле. Биз кийинки талапкер тосолунга даярбызбы? Кийинки талапкер Мирлан мырзаны тосуп алабыз. Мирлан мырзаны толкундатпай, ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Келиңиз. Бул жактан орунду калып бериңиз. Мирлан мырза кимге келди? Ушунча гүлдү көтөрүп алып. Отуруп беребиз. Куш келипсиз, Мирлан мырза? Куш келдик. Жашыңыз канчада? 28-де. 28-те кайсы жактан болосуз? Оштон. Оштон болосуз. Кичине толкунданып отурушуйсуз, Бир аз бар. Кол чаап коелучу, келиңиздер. Ушундай чоң элдин алдына чыгыш оңой эмес да, Мирлан мырза. Канча бир туугансыз? 5 бир тууган. Ошто жашайсыз же Бишкекте азыркы убакта? Азыркы учурда Бишкекте. Келечекте каякта жашайын деген оюңуз бар? Бишкекте эле. Бишкекте жашайын. Кимге келди деп ойлойсуздар, урматтуу катышуу? Однозначно. Сиз кимге келдиңиз? Тажибай. Тажигулайдын эмнесин жактырдыңыз өзгөчө? Шайыр экен. Мындай. Сулуу. Шайыр, сулуу. Дагы красавчик топун. Келиңиздер, бир сүйлөшүп, суроо берип бериңиздерге. Саламатсызбы? Мени тандап келгениңиз үчүн чоң рахмат. Үйдүн улуусузбу же кичүүсүбү? Ортончусу. Ортончусу. Оштун кай жеринен болосуз? Каракылжа. Өзүм эле Байкем Турбаеванда. Мен да Каракылжадан болом.
Өзүм жолдошум болуп турбай да калмас кийинки эфирде. Эми аны убакыт көрсөтөт да. Бир жактан болот экенсиздер, билчү элеңиз? Тажгул Каракулжадан келип. Кастингден атайын кызыгып Тажгул айым жөнүндө эме көргөм болчу. Көптөн маалыматтарды алдыңыз, изденгем. Караңызчы, сизге жолугуш үчүн изденип, кастингде мурда видеолоруңуздардан бери карап келиптир да мырзачы. Жубайыңызды кандай көрөсүз негизи? Кандай болуш керек? Үйдө отуруш керекпи же мындай шайыр болуп болгондо боло береби? Анткени Тажгул айым бир мындай спокойный айымдарга кирбейт го деп ойлойм да. Мындай жөн отурбаган айымдарга кирет да. Ошондой ошого окшошобу окшошпойбу деген мааниде суроо берип жатам. Өзүм жубайымды ошо көбүнчө үйдө отуруп, үй тиричиликтерине жардамдашып. Сизге жардам берип, көбүнчө мал карап, отун да жарат биздин кыз. Мал да карайт, уй да асайт, бесайт, төөсайт, төө куштарды да асайт. Мен Бексултан мырзага жооп берип кетейинчи. Мен кастингде эле айткам, кийин мен турмушка чыксам, мен эч кандай иштебейм. Только үйдө эле болочоктогу балдарыма жакшы тарбиямды берип, жолдошума ысык тамагын берип, үйдүн мындай берекесин, мындай нурун чачырап турган аялдай эле болуп элестетем да өзүмдөчү. Айтып калдыңыз го, мына 2 жумада, мына жаңы жылда үйдө отуруп, мындай жинде болуп калайын деп. Мен көнбөпмүн үйдө отурган деп. Ошентип айттыңыз го. Ооба, мен ошентип айткам, бирок эми бойдокчулукта туура ойноп күлүп алыш керек. Турмуш кургандан кийин андай нерсе эми только жолдошум менен болуп калат да. Өзүм жалгыз мен антип далактап бир жака чыгып эс албайм. Только жолдошум менен, өзүнүн тең тайбаш достору менен чыксам чыгып коем. А так мындай үйдө эле. Ассаламу алейкум, Мирлан мырза, кош келдиңиз. Тажгул айымды кастингде эле байкаптырсыз, көз салып. Анан ошондон бери мына 5-сезон уже бүтөйүн деп атат. Эмне себептен чечкиндүү болуп буга чейин келбей жүрдүңүз? Эмне себеп сизди токтотуп жатты? Мен Тажгул айымды сырттан байкап жүрдүм да, кандай өзүн алып жүрөт. Ошо бүт неме маани берип жүрдүңүз, карап жүрдүм. Ошончо убакыт ичинде бир эле Тажгул айымга сезимиңиз ачылып бул жака келдиңиз, Ооба. Всё, ошону билип алайын дегем. Бала орусча айтканда однолюб экен. Бек Маматка окшоп. Кол чаап коелу. Анда биз убакытты созбостон чайга биз мүмкүнчүлүк берели. Андан кийинки чыгарылышта жообун айтып коебуз, Андан кийин мамиле уланат же уланбайт экенин. Түшүнүштүкпү? Ооба. Мирлан мырза, эми калганы сизден. Биздин кыздын жүрөгүн багындырыш. Келиңиз, кол чабуулар менен узатып коелу анда биз. Мен ушул жерден дароо эле мындай отуруп эмес, туруп деле сүйлөшүп көрөлүчү. Сиздердин мамилеңиздер кандай болот? Биздин сүйлөшүүбүз акырындан болуп атат. Бир жолу чайга чыгып келдик, бири-бирибиз менен тааныштык. Көбүнчө мен өзүм жөнүндө айтып берип аттым. Анткени бул айымды угуп жүрдүм да, бияка келип жүргөндө айткан сөзүндө өзүм жөнүндө айтып берип аткан. Ошондой. Айза, сизде кандай болуп атат таанышуу? Пока баары жакшы эле. Ички дүйнөсү аябай башкача экен, мен башкача элестеткем. Богат внутренний мир экен. Анан мындай эми кандай десем, понятливый бала экен да, түшүнүктүү. Джентльмен түшүнүктүү экен аябай. Мелочный эмес. Ошол самое главное болчу. Карап, Ооба. Демек мындай бала менен улантыш керек, чайды. Ооба, улантып көрөбүз го. Улантып көрөсүздөр, Демек кийинки жумада билинет экен да. Ооба. Сиздердики жакшы элеби? Экөөңүздөрдүкү жакшы эле. Негизи Болот мырза таланттуу десе таланттуу,
ырдайт десең ырдайт, бийлейт десең бийлейт, сүйлөйт десең сүйлөйт, келбет десе келбет бар. Эмне себептен ушундай мырзага бизде талапкер кыздар келбейт? Балким талапкер кыздардын эми көчө тили менен айтканда кичине баягы духтары жетпей жаткан сыяктуу болуп жатат да. Ошон үчүн мен ойлойм, Болот мырзага да бул жака татыктуу талапкерлер келиш керек. Болот мырза 4-сезон, 5-сезондон бери отурабыз. Эгерде Болот мырза дагы да таппаса, 6-сезондо да алып калганга аракет кылабыз. 25-сезонго чейин аракетибизди кылырбыз. Качан Болот мырза өзүнүн теңин тапканда гана ошондо биз Болот мырзаны кой беребиз. Дагы бизде Бабур мырза. Чындыгында бул мырза дагы кесипкөй, мындай мыкты ата боло турган, оюн топ-топ сүйлөгөн, мындай келбеттүү жигиттердин бири го, бою узун. Бул мырзага бирок мен абдан таң калам, кыздар жагабы өзү дегенчи. Бир дагы кызга бир мындай кызык жаратып, сөз салып, ушул кыз депчи, эми бизде бир эле кыз эмес да. Талапкер кыздар келип атат, бул жакта катышуучу болуп деле катышып кетип атышат. Бирок бир кызга дагы өзүнүн мындай бир кызыкчылыгын арткан жок да. Бабур мырза, микрофонду алыңызчы. Сиз өзүңүз асмандан издеп атасызбы? Же биздин 4-сезон катышуучу Санжар мырза окшоп бир сырт жакта кыздарды күтүп атасызбы? Андай деле эмес, эгерде мен өзүмдүкү деп могу жүрөктөн сигнал боло турган болсо, мен ал үчүн толук аракетимди кылам да. Артынан калбай болсо дагычы. Бирок андай сезимдер боло элек. Кандай кыз калып атасыз сиз? 5 убакыт намаз окуган, балким ыймандуу, ачык эле айтаттырсыз. Ошо ыймандуу 5 убакыт намаз окуш керекпи? Балким көрүп аткан талапкерлер. Негизи адам 5 мал намаз окуп туруп деле башка жалган сүйлөп же башка жаман иштерди кылышы мүмкүн да. Эки жүздүү болуп. А бул эми главный критерий деп айтпаймын. Ыймандуу болсо баары болот да. Биздин кыздардын баары эле ыймандуу го. Эми билбейбиз, биз дагы урматтуу көрүүчүлөр, Бабур мырза кандай айым туура келет экен. Ошон үчүн сизге эгерде Бабур мырза жакса бир келип көрүңүзчү, көрөлү. Ыймандуу болсоңуз. Албетте, баарыбыз эле ыймандуубуз. Ал эми биздин Гүлайымга, Гүлайым дагы өзгөчө таланттуу, мындай харизматичная да. Өзү кичинекей болсо да чоң иштерди кылган кыз экен да, булчу мындай өтө кыйын катышуучу кызыбыз бар. Сизде кандай болуп атат? Нурсултан мырза талапкер кызга жоктоп койгондуна көбү сизди күнөөлөп атышат, биздин көрүүчүлөрүбүзчү. Бул Гүлайым менен ортодо мамиле бүтө элек, ошон үчүн ошол нерсени айтты Нурсултан депчи. Эми ал тема боюнча мен Нурсултан мырза өзү комментарий берет деп ойлоймун. Мен өзүмдү билбейм, мен айымдан деп ойлоп ойлоймун негизи. Анан эми ар бир инсан өзүнүн жүрөгүнө жаккан нерсесин кылат, тандоосу, ар ким өзүнүн тандоосу бар. Жана мен карасам бүт кыздардын баары уже по парочкам турат, мен жаксы калып кеттир. Жакшы ширин бар. Бабур карабайт деп кой. Хорошо. Сымбат. Ну все, хорошо. Сымбат айым эле бош калдыбы ошондо? Сымбат биз үчөөбүз эле калып калыптырбыз да кыздардан. Ширин, Зинат дагы бар да. Жан келген айым дагы ошо. Анан эмне ошо эмне дейбиз? Баарыбызга ийгилик. Балким сиз сырттан сүйлөшүп жаткандырсыз. Жок. 100% мен бул реалити долбоорго келеринде 100% бардык эрежелердин баарын сактадым. Мурда жигиттердин блокко салдым деп эле кирбейсиз. Жок. Запростомдо Инстаграм баракчаларында мен негизи эле айткам, соц тармактарда таанышканды жаман көрөм деп, таанышпаймын. Ошондуктан сырт жакта эч кандай жазуу же болбосо таанышуу деген эч нерсе болгон жок. Демек, эгерде сизге Гүлайымдай бикеш жага турган болсо, албетте биз талапкерди күтөбүз. Ал эми баш кошом деп 8 жылдан бери ыймандуу кыз келиндер менен таанышам деп Бекмамат мырза аракет кылып келчү. Газета чыккандан бери деле. Бирок Бекмамат кандай болсо дагы көптөгөн көрүүчүлөр ойлоду эле бул бала сынды жашоодон депчи. Бирок негедир сынбастан кайрадан чыңалып ойгонуп келиптир. Анан Бекмамат мырза, жүрөк дагы деле секирип атабы же азыр бир жерде эле токтоп бирөөнү эле аңдып жатабы? Кайык жээкте турса сынбайт дейт да. Бирок кайыктын максаты бул жээкте туруу эмес дейт. Ансыңардай мен мисалы ордунда тургум келген жок. Бул жака мисалы ар бирибиз эле оюбуздун баары үйлөнүү максат эң башкысы. Анан ойлойм, ошондуктан мисалы ар бир адам менен таанышып,
кайра эле мурдагыдай эле жашоо. Жок, мен эфирден сырт эч ким менен таанышып же бир жака барган жокмун да, тааныштар менен басышы мүмкүн, потому что тааныш кыздар менен басып коюшуңуз мүмкүн. Көп, мындайча айтканда, театрда иштеген же кайсыл бир тойлорго барган, бийлеген кыздар бар тааныштардан. Бирок бир эле адам менен сүйлөшүп баш кошом деп ойлойм. Достор, албетте бул Бекмамат мырза да караңыз кандай келбеттүү сонун мырза, урматтуу талапкер. Ушундай мырза келбегенде сиз качан келесиз? Жана кыз келиндер менен таанышам деген объявленияны алып коесуз радиоизилдерден. Болду, азыр бүгүн барып алдырам. Биз бүт жакта жүрөбүз. Ал эми Ширин айымды биз ойлочу элек, мага бай, акчасы болсо эле болду депчи. Көрсө Ширин айым андай эмес экен, жүрөгүнө карайт экен, адам сезимине карайт экен. Акчасы бар Дамир мырза менен деле сүйлөшпөй калды. Көптөгөн каражатты Дамир мырза бул жака жумшап калды, тескерисинче. Ар дайым эфирде келгенде жасанып келип алып эле отура бересиз да. Талапкерлерге да бир мындай сыр бойдон калып атасыз да, жашоодо чындыгында кандайсыз, мындай урушуп кеткенде кандайсыз, таарынганда кандайсыз, мен өзүңүз кандай өзү? Мен эфирде кандай болсом, жашоодо деле ушундай элемин. Негизи бирдей элемин да. Ошол. Биздин катышуучу балдардан сөз айттыргандар болдубу сизге? Кандай? Катышуучу балдардан сөз айттыргандар болдубу сизге? Жок. Эч ким болгон жок, Эми тамашалашып эле баары эле айтат, бирок аны серьезно кабыл алган жокмун. Ким айтат тамашалап? Негизи. Иә. Бека айткат билебиз баарыбыз. Андан кийинкилерин айтсаңар. Ошол тамашалашып эле айтат, сүйлөшүп отуруп калганда элечи. Негизи аны өзүм деле серьезно кабыл албайм. Эгерде сиз ушундай сулуу биздин катышуучу бийкечибизге келем десеңиз, анда бизде деле таанышууга даярбыз десек болот. Бизде кийинки Нурлан мырза, негизи көптөгөн кыздарга бизде мындай практикада байкайбыз, аябай түз жүргөн, орусча айтканда правильный жүргөн балдар жагы көрбөйт, Нурлан мырза ар дайым мындай сөзүн ойлонуп сүйлөп, бирөөнү тууралап, мындай критика кылган биздин кыздарга көбүнчө жагы көрбөйт, бирок мындай балдардын келечеги кең болот да. Анткени бул жашоого өзүнө образ түзүп атат, орусча айткандачы. Балким биз бул жаш болуп азырынча бунун образы билинбейттир, бирок бир убак келгенде ушул образ менен бул үй бүлө башкарат, ушул образ менен бул чоң бизнес, чоң иштерди башкарат да. Ошон үчүн Нурлан мырзага деле негизи татыктуу талапкерлерди биз күтүп жүрөбүз, Нурлан мырза. Турганда карабайсыздар мындай. Түп-түз да. Болот мырзанын турган караңыз, мындай. Нурлан мырза, сизде жакшыбы баары? Нурлан мырза да талапкер күтөбүз. Ал эми 4-чү сезондон бери катышуучу болуп келген, албетте 4-чү сезондон бери жөн эле отурган жок. Мамиленин үстүнөн иштегенге аракет кылып көрдү, колдон келишинче. Бирок негедир өзүнүн түбү мындай адамын таба албай жаткандай сезилет да. Бул айым баягы кичине шаарда өскөнгө, бизге окшоп мисалы айылда өскөндөр кичине мынтип жаап жашыр айтып отурган болсок, бул айым дароо эле бетке айтат. Ошон үчүн да көптөгөн биздин көрүүчүлөрүбүз туура эмес түшүнүп калат бул айым сөздөрүнчү. Мен ойлойм, эгерде бул айым өзүнүн издеген мындай күчтүү адамын тапса, баш ийип берет го деп элечи. Ошон үчүн мен ойлоп жүрөм, сымбат айымга бир күчтүү талапкер керек. Албетте Эсен мырзаны биз күчтүү эмес дебейбиз, бирок күчтүү, бирок бир гана пикир келишпестик гана болуп калды. Күчтүү болгон үчүн 3-4 жолу жолуктуңуздар, Бирок дагы өзүнүн адамын таппай жаткан сыяктуу. Ошон үчүн урматтуу талапкер, биз сымбат айымга дагы сизди күтөбүз, эгерде өзүңүздү сымбат айымга татыктуумун деп эсептесеңиз. Калгандарыбыз Эржан мырза өзүнүн талантын көргөздө. Эржан мырза бул катышуучулар урушуп не болот десе, өкүңөр жараша албайсыңар дегенден башка сөз айтпайт да. Бир гана бардык катышуучуларга жакшылык каалайт. Урматтуу катышуучу айым Бийкеч, эгерде сиз өзүңүздү Эржан мырзанын жанында көрүп атсаңыз, анда биз сизди талапкер катары күтөбүз биздин эфирден. Эми заман агым кандай болсо биз ошондой болушубуз керек экен да. Илгери мурда кыздар таанышууга өзү барчу эмес, мындай болчу эмес дегенмен, азыркы убакта биздин чоң илимдүү кишилер деле айтып атат, эгерде кызга эркек жаап калса, кыз барып дароо айтыш керек дейт да.
мен сени жактырып калдым, мен сага турмушка чыккым келет, мен сага балдар төрөгүм келет мен сенден депчи. Ошон үчүн биздин кыздар, жигиттер туура эле жолдо кетип баратабыз бардыгыбыз. Эң нерсе жашообузда адалданга, түбөлүктүү жарыбызды тапканга аракетибизди кылып атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жолуктук долбоору ушунусу менен чындап бул реалити долбоорлордун бири. Бүгүн бизде жума эфирдин соңу. Бүгүн биз сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ал эми Эсенбек мырза бул жака чыгып коесуз. Эсенбек мырза кол чабып болчу. Сиз да өзүңүздүн жигиттик мүнөзүңүздү көргөздүңүз. Эми бул тагдыр экен. Талапкер болуп ушул жака кадам таштап келгениңизге биз ыраазыбыз. Биз да колдон келишинче сиздерге сонун баардык шартты түзүп бергенге аракет кылдык. Мына кол чабуулар менен Эсенбек мырзаны узатып коелу сыртка. Куш келипсиз дагы жолу. Эсенбек мырзанын көрөрмандары жакшы комментарий калтырып коебуз. Биздин демөөрчүбүз чемпион чайына кол чабуулар болсун. Ар бир үйдө чемпион чайы болсунчу. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Сиздер менен биз жолуктук долбоордун негиздөөчүлөрүнүн бири жана алып баруучуларынын бири Канат Шабданбеков болду. Бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Сак саламатта калыңыздар.